могу Кайыңды айыл өкмөтүнүн Кайыңды айылында турабыз. Ушул жерге мен 2 жылдан бери аракет кылып атам, ошо ишкерлик кылайын деп, анан ошо мебельный цех курайын деп станоктордун болсо жана көрдүңүздөр, алып келип койгом. Анан эми ал станоктор мебельный цех бул электр энергияны көбүрөөк потреблять ете турган станоктор болгондон кийин, эгер өкмөттөн деле электр энергия алат турган болсом, ал 2,83 тыйында коммерциялык эмеде баада кымбатыраак туруп калат. Ошого байланыштуу биз өзүбүздүн баягы бекер агып аткан сууну пайдаланып, чакан ГЭС курайын деген. Ошондо биздин электр энергиябыз арзаныраак болгондо байланыштуу биздин чыгарган продукциябыздын баасы арзан болот дагы, башкаларга конкурент боло алабыз да биз. Ошол жагынан кичине утуш болмок. Себеп дегенде биздин жолубузду көрүп атасыңар, жолубуз да өтө начар. Биз ошондой жаман жолубуз менен Талас шаарында чыгып аткан мебель жанагындай цехтерге конкурент болуш мүмкүн эмес. Анткени жол транспорт расходтору бар, жана башка нерселер бар. Эми ошо 2 жылдан бери мен 9 жолу арыз жаздым. 9 жолу ушу жер маселесин чечип бергиле, трансформациялап бергиле дедим. Бүгүнкү күнгө чейин трансформация кыла элек. Бүгүнкү күнгө чейин ушу айыл өкмөтүнүн деңгээлинде маселелер чечиле элек. Анан эми мына 9-жолу арызыма минтип айтты да, ушул буга чейин Кайыңды эли чогулуп туруп бир 17 адам катышкан. Бул жерде аз эле түтүн жашайт, 70 түтүн жашайт болгондо. 17 адам катышкан. Ошол жерден баардыгы макул чакан ГЭС курганга макулбуз деп колго салып бир добуштан протокол бар ал боюнча. Айыл өкмөт башчысы өзү катышкан. Катчысы ошол жерде протокол жазып отурган. Эми ошону дагы эми азыр жокко чыгарабыз деп бүгүн жыйын өткөзүп атат да. Эми азыр сиздер жүрүңүздөр көрөбүз. Бүгүн канча адам катышып атат азыр. Мына азыр бүгүнкү ошол 17 адам катышкан мурун. Азыр канча адам катышып атат? Мына 2 адам. Бuyakta 2 adam. Mına bu jakta bir adam, mına ayıl өкмөт башчысы. Көрүңүз сиздер. Мына 1, 2, 3, 4, 5 адам жакта отурат болду. Ошондо сыртта 2 адам, 7 адам отурат деди Кайың айылынан. Калгандары коноктор. Мына бул канежес, мен экен, бул биздин жергиликтүү кеңештин төрайымы. Бuyakta Кайрат жай комитетинин башчысы, Жапозо Мадиакан акебиз, биздин жер адиси айыл өкмөтү иштейт. Ошол мына буга чейин 17 адам катышкан ушул жыйында. Ошол жыйында бир добуштан макул болуп, чакан ГЭС курганга уруксат беришкен. Ошол жыйында ушул айыл башчысы дагы шайланган. Айыл башчы болуп шайланган. Эгерде бүгүн 18 адам катышып, мага каршы болсо, анда ошол 17 адамдын немесин бузулат, протоколчу. Бирок тилге каршы өзүнүн 7 адам чогулат. Эми ошол сөздөрүмдү эгерде обосновать этип келсек, факты керек болсо менин сумкамда турат, протоколдор баары жанымда турат. Эми азыр мынакей биз келгенибиздин максатын азыр мен силерге түшүндүрүп аткам. Бу жерде болгону бир канча адам отурат? 5. Эч ал 7. Алты. Не biz özü Kayın'ın elinde kança adam var. Ayı sağ ne buradaysan. Ben alıp hazır ederdik biz degen atkarı çorgan emesiz. Biz közden ölçümüz ana nemik değil bu şu günkü maksatımız biz. Şu Kayın deliminin Zamir Göçerbay'ın kaynağısını sizlere okup verip anam şu oyunlarda bilsek, ana verin sesiyada salsak degen olmuş vardı. Şunlar bugün el çok katışım yok kadar var. 6-8 benim. Hemen çok kullanmayı çıkıyor. Doğrum yok, aslında çok seviyorsun. Nereden ayın başına ayın başına ayrılma. Ne özüm ikinci günü ayrılma. Kim de bilmiyor ne olsun. Ne öpmek? Ayın başına ayrılma. Şu hoşum ben hazır öpmek soru bir adamlar. Ayın başına ayrılma. Ne ikinci günü hiçler özüm ayrılma. Maki gelip saat 5'te çalışma deputatlar varat desin mi ki? Gelmiyor çok. Ayın başına öpmekten ayrılma boş gerek. Bana yazılan ayrıldı. Dal yastığı giyin. Geçti yastığı. Ayın başına. Ne sorularda yer çok var. Demek çalışma olmuyor. Ne sorularda çok yapmak bekliyorsan soru değil. Ne sebepten bugün çok bol atar sözünü aytmışsın. Ne sebepten? Sebebi çoğuşun sebebi İyi, sebebi. Çoğuşun sebebi o sizin kaynağınız boyunca biz eldin daha bir oyun uğalı degen çoğuşta gelgen biz. Demek bu açı uşul жерде ошол жана менин маселем боюнча чогулуш болгон. Айыл өкмөтү өзү катышкан. Biz yokko çıkardık degen jokpuz. Al oydan alışpız. Biz al yokko çıkardık dep aytылган жокпу. Эми бүгүн дагы бир эл менен жолугуп, элдин оюн угалы деп келсек, мынакей жок. Демек, форум жок, чогулуш калбайбыз, эртең сессияда чечилет. Ой, эртең сессияга чыгат.
bir masalada benim Azır çoğuş bulgusu zaten girmez. Masaleti çalmaysa bir masala var da okumamızdan aytayım. Mına 2021 yılı 15 sentyabrda Aral ayında жыйын болгон. Ал жерде алтын маселеси, ошо бизде алтынды чалгындоо мекселеси ишканасы жүргүзөт, ошол боюнча жыйын болгон. Арал айылында 1800 адам жашайт. Ошол жерде 30 адам гана жыйынга катышкан. 30 адамдын чечиминин негизинде ошол 7 адам каршы болгон, ошондо 23 адамдын негизинде ачылсын деп анан кийин ошону иштетишкен. Ага болсо эртеси эле күнү сессия болуп, ошол сессияда кече күнү элдер колдоп берген экен. Ачыла берсин, эл макул болуп биз да макул бололу деп сүйлөшүп депутаттар. Анан ошо алтын кен разведкасы ачылган, былтыр иштешти алар. 1800 адам жашаган жерден 30 адам келип жанагы чечим чыгып атса, бизде ачкысы канча адам? 70 түтүн барбы? 60 түтүн бар. 60 түтүндүн элдин арасында 17 адам деген не болду деген 30% да. Туурабы? Анан 17 адам бул жерде 17 адам айыл башчыны шайлап атат. Ошол айыл башчы бүгүнкү иштеп атат. Эгер буга чейинки чечим жокко чыга турган болсо анда айыл башчысындагы мыйзамсыз анда мында 3-4 айдан бери иштеген анда. Аныкы да жокко чыгыш керек. Себептен бир протокол менен кетип атат. Туурабы? Анан кайра шылтырып туруп эле эл чогуу анча ачык айтпайм. Биз уруксат бербейбиз Чакан Кеспурганга депчи. Анан өткөндө Чакан Кеспурган сессия болгон, сессияда үчөө макул деди, үчөө каршы болду. Анан каршылардан сурайт, эмнеге каршы болот азыр? Өздөрү билбейт каршы болгондуктан. Эмнеге каршы болуп атканын. Бирөөсү айтат, суу расход болуп дейт. Мындай билим алыш керек да депутат болгондон кийинчи. Депутат болгондон кийин билим алыш керек да. Чакан Кесп деген суну потреблять этпейт, ал өзүн ал жөн эле барабан айланат, агып кетет, бүттү. Ошол элементарный ушул нерсени түшүнбөйт, анан депутат болуп отурушат эми тиги жактачы. Анан ошолор эмнени чечет анан? Мына жол маселесин көтөрүп атабыз. Биздин округтан шайлангандардын бүт баары активдүү катышып жүрөт. Биздин депутаттар. А муну арал чечтөөнүкү бирөөсү басып келген жок жол маселесинечи. А эми деген ошо биздин көйгөйдү көтөрсүн деп шайланган туурабы? Ошол депутаттар жүрүш керек эле ошол жерде. Эч кимиси жок. Мына азыр болсо силерди көрдүк да качып кетип калды да. Эртең сессиядан көрөбүз депчи. Ошол биз ошол жаңы Haydi gelin.